Жалал Абад шаарынын Борбордук аянтында 16 декабрь күнү жаңы жылдык балатынын оту жандырылган болчу. Азыркы тапта эркиндик аянтындагы балатыны көрүү үчүн келгендердин агымы күч. Узундугу 28 метрди түзгөн балатыны кооздоодо улуттук ойму чишмелерге басым жасалган. Отуз биринчи декабрь күнү дал ушул балатынын айланасы жомоктогудай кооздукта курчалат. Тургундарга жана келген конокторго майрамдык маанай тартуулоого шаардык бийлик тарабынан өзгөчө көңүл бурулууда. Шаар башчысы Мураталы Тагаев бул күнү жашоочулар менен бирге жаңы жылды Борбордук аянттан тосот. Жаңы жылдык кечеде концерттик программа тартууланып, жаштардын катышуусундагы ыр бийлер менен коштолот. Өлкө башчысынын куттуктоосу чоң экран аркылуу түз алып көрсөтүлөт. Адамдардын дагы коопсуздугу эске алынган, атайын 103 кызматынын жана ошондой эле тартип сакчылары дагы ал жерде ошол күнү нөөмөттө болушат, нөөмөттөгү кызматкерлери. Аны менен биргеликте эле ушул баягы жаңы жылды кечки 12-де фейерверк атайын ошол шаар тургундары үчүн жакшы бир салюттар дагы каралган. Фейерверктер менен коштолот десек болот. Жана ошондой эле баягы адамдарды ушул майрамдан кийинки мына ушул үйлөрүнө жетип алуусуна дагы шарт түзүп, шаардык мына ушул каттамдар түнкү саат 2-ге чейин иштейт деп атайын нөөмөткө коюлуп жатат. Мындан тышкары сахналаштырылган жаңы жылдык жомок тартууланып, майрамдын негизги коногу болгон Аяз ата менен Аяз кыз катышат. Учурда жаңы жыл майрамын тосууга камынга жаштар Жалал Абад шаардык мэриясы уюштурган салтанатты күтүшүүдө. Былтыр келгенде, былтыр 30 абдан сонун жакшы маанайда өткөргөнбүз жаңы жылды. Сонун кече болгон. Мына мынтип азыр 2020-жылда келди. Кудай кааласа ушул жылды дагы жакшы маанайда өткөрүп алалы деген ойдомун жана тилектешмин. Былтыр 31-inde жаңы жылда биз үй бүлөбүз менен келгенбиз. Бул жерге концерттер болгон, мындай концерттер деле өтө жакшы деңгээлде өтүлгөн. Ушул шаардык мэриясыга айтарым, бул жылы деле мындай ырчыларды алып келип, анан эң жакшы деңгээлде мындай концерттик программа тартуулап берсе жакшы болмок демекчимин. Кыргызстан как бы прогрессировал. Я рада тому, что он не деградирует. Например, в этом году очень много где построили новые дороги. Этому я очень рада. Аянтка келгендер ар түрдүү оюн зоокторго катышып, камдалган белектерди утуп алса болот. Кеченин соңунда жаңы жылдык фейерверктер атылат. Элиза Жолтоева, Бибек Жумабаев, Жалал Абад шаары. Декабрдан 22 декабрга караган түнү Жалал Абад шаарынын аймагында жааган кардан улам тийиштүү кызматтар өз учурунда зарыл болгон аракеттерди көргөн. Буга байланыштуу бүгүн да кала көчөлөрүн тазалоо иши улантылды. Тазалык ишканасынын кызматкерлери таңкы саат 5-тен тарта жөө адамдар басуучу жолдорду тазалап, ыңгайсыздыктын алдын алышты. Суук күндөрү жамыр жайып, шумдук сатырат. Анда аялдарга жооп берет да, биз иштейбиз. Суу ташкынлап кеткенде түртүп тазалайбыз. Ушундай болуп атат. Кыйынчылык болот. Оңой иш жок. Шаар көчөлөрүн тазалоого көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасынан, жол башкармалыгынан керектүү техникалар 20-дан ашык жумушчу тартылган. Алар тарабынан унаа жолдоруна кум туз аралашмасы себилди. Кышка карата жол башкармалыгы жалпысынан 292 тонна кум жана 66 тонна туз камдаган. Кече биринчи карда 20 адам жана 6 техника ишке тартылды. 74 тонна туз кум аралашмасы себилди. Бүгүнкү күндө дагы шаардын ички көчөлөрүндө кум туз аралашмасы себилип жатат. Андан сырткары жааган кардан улам электр зымдары үзүлүп, айрым аймактарда жарык берүү үзгүлтүккө учураган. Мындан улам кече Жалал Абад электронун 12 бригадасы иштеп, электр энергиясын калыбына келтирүү иштери жүргүзүлгөн. Түндө саат 2-ге чейин балдар бизгеликте бардыгыбыз жогорку чыңалуудагы немелерди бердик бардыгына электр энергияга.
кээ бир жерлерде бир фаза мындай жок деген мемелер бар. Азыр дагы 5 бригада иштеп атат азыр. Бүгүн ушул обедке чейин бардык мемесин устранить этебиз. Эскерте кетсек, шаар тургундарына зарыл шарттарды түзүү максатында кала мэри Мураталы Тагаев буга чейин тийиштүү мекеме ишканаларга тапшырмаларды берген. Азыркы тапта шаардагы ички көчөлөрдү тазалоо иштери жүрүүдө. Тийиштүү кызматтар шаардыктарга ыңгайлуу шарт түзүү үчүн сутка бою иштей тургандыктарын билдиришүүдө. Элиза Капарова, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жаңы жылдык маанай тартууланды. Бул багытта кала бийлигинин өкүлдөрү шаарда жайгашкан балдардын психоневрологиялык, социалдык стационардык мекемесине барып, жаңы жылга карата белектерин тапшырды. Майрамдык самалыкта Жалал Абад шаарынын вице-мэри Руслан Алтымышев жаңы жыл балдардын күткөн өзгөчө майрам экенин айтып, аларга ден соолук каалады. Жараткан эң жакшы көргөн, мээримин төгкөн ушул бөбөктөрүбүздүн бүгүн жаңы жыл менен биз куттап келип отурабыз. Ар бир бөбөккө биз мындай концерттик программаларды жана мэрия аппаратынын атынан белектерди алып келгенбиз. Эң негизгиси жараткан Аллах силерге мээримин төгүп, ар дайым силерге ырыскысын чачып, жакшы күндөрдөн, жакшы өмүрлөрдөн тартууласын. Дагы бир жолу келе жаткан жаңы жылда. Ал эми бул мекемеде бир жылдан ашуун убакыт эмгектенген Гүлшан Эмилис кызы коомдун жардамга муктаж аярлуу катмарындагы балдар менен иштөө, оор экендигине карабай алардын жан дүйнөсүнүн тазалыгы аны жумушуна тартып тураарын айтат. Кээ бир балдар бар, тамак жей алышпаган, аларга сүт менен азыктандырат. Бул жерде балдар өздөрүнүн, ар бир баланын өзүнүн таланттары бар, сабак окушат, сабак өтүшөт, мугалимдер келип, волонтерлор келишет, алар сабак беришет. Ошондой эле адамдар мен жаңы келгенде өтө кыйналды элем бул жерге келгенде. Азыр болсо 1 жыл болду, уже көнүп баштадым да булар менен. Башка чоң адамдар караганда булар менен сүйлөш өтө назик да, кичине өзүң жан дүйнөңдү тазалыгың кичине тазалайсың десең жаңылышпайм. Иш-чарада Ариет балдар чыгармачылык борборунун балдары концерттик программа тартуулашып, кызыктыруучу оюн зооктор менен коштолду. Ага кошумча мында тарбияланган балдар да өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүштү. Биздин үйдө 5 жаштан 18 жашка чейин тарбияланат. 5 тайпа бар. Ошол 5 тайпада категориясы боюнча жатышат. Жаткан группа, жөрмөлөгөн группа, баскан анан кыздар, балдар болуп бөлүнөт. Эске салсак, Жалал Абад шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар мекемесинде 100гө жакын бала тарбияланат. Ал эми Жалал Абад шаарында жалпы 3600 ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо, алардын 400дөн ашууну 18 жашка чейинкилер. Элиза Капарова, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарынын мэриясынын буйругунун негизинде жаңы жылга даярдык жана майрамдык учурунда уруксаты жок пиротехникалык каражаттардын сатылышы көзөмөлгө алынды. Борбордук базарда жүргүзүлгөн кыдырууга шаардык ички иштер бөлүмүнүн өрт коопсуздук кызматынын, кала мэриясынын алдындагы керек жарак рыногу жана кызмат көрсөтүү департаментинин кызматкерлери катышты. Азыркы учурда соода жайларында пиротехникалык каражаттарды сатууга уруксат берилген эмес. Ага карабай мыйзамсыз иш алып барып жаткан бир соода жайы аныкталып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Өткөрүлгөн рейдте тургундардын жана жаш балдардын коопсуздугун алдын алууда жарылгыч заттарды берилген уруксаттын негизинде эрежелер толук сакталган учурда гана сатууга болоору эскертилди. Мыйзамга ылайык пиротехникалык каражаттардын кампаларда жана соода түйүндөрүндө сакталышы, сапаты жана тийиштүү уруксат кагаздары болушу зарыл. Коопсуздукту сактоодо көрүлүп жаткан аракеттер дагы да улантылат. Биз буга чейин могу мектеп жашында өзүндө жерине барып мектеп окуучуларына лекция өтүп келдик. Пиротехникаларды колдонбоо боюнча, жаңы жылды жалынсыз өткөзүү боюнча. Ошон үчүн суранып кетет элем, ушу пиротехникалык каражаттарды пайдаланбаса, андан көрө өздөрүнө ушу мектеп окуучулары өздөрүнө керектүү буюм тайымдарын, мисалы калем, ручка, тетрадь окшогон нерселерди алса. Мэрия тарабынан атайын берилген уруксат кагазы болуш керек, каерде сатылганга. Анан кийин
өзгөчө кырдаалдар министрлигинен өрт коопсуздугу боюнча аерден уруксат болуш керек. Андан кийин сактоо жана сатуу боюнча уруксат кагаз биздин ички иштер министрлигинен берилет. Бүгүнкү күндө саткан бир эле точка аныкталды. Калгандары бардыгын эскерттик. 26-сынан кийин 26-жылдан кийин уруксат кагаздарын алып сатканга жана сактаганга уруксат берилет. Анан жакшы жете электерге сатууга тыюу салынат. Жалал Абад шаарындагы мектептерде бала ата майрамдары өтүүдө. Бүгүн алардан номер 5 Бекмамет Осмонов атындагы мектеп гимназиясында уланды. Башталгыч класстардын окуучуларына арналган жаңы жылдык салтанатты мектептин жогорку класстын окуучулары даярдаган. Анда окуучулар тарабынан ылыр бийлер ойнолуп, ар түрдүү жомок каармандары кызыктыруучу оюндарды уюштуруп, балдарга майрамдык маанай тартуулашты. Алдыдагы күндөрү Жалал Абад шаарынын мэри областтык Барпы театрында кеңири форматтагы бала ата майрамы өткөрүлөт. Ага ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген калаадагы аз камсыз болгон балдар жана алдыңкы окуучулар катышмакчы. Кармандар чыга элек, ошого жаш балдарга өзгөчө болсун деп жаңы кармандарды алып чыктык. Аткарууда жаш балдарга ойногон үчүн жаш балдарга кошулуп эле аткарып атабыз. Сүрдүү болуп атат, бирок сүрдүүбүздөн балдарга жакшы маанай тартууларга аракет кылып атабыз. Кыйын деле болгон жок. Жаш балдарды аракет кылып ойнотуп, алар менен образга кирип жаш бала болуп ойнотуп жатабыз. Балам үчүн аябай кубанычтуу болуп атат. Бардык мультфильмде көргөн каармандарды ушул жаңы жылдан көрүп, аябай толкунданып, сонун бийлеп, ойноп, ырларды айтып атышат. Жаңы жылдык персонаждар 11 класстын окуучулары дагы өтө сонун формаларды кийип, окуучулардын көңүлүн буруп жатышат. Жаңы жылыбыз 2020 жыл жакшылыктардын жылы болсун, мекенибизде тынччылык болсун, мектебибизде жалаң гана жакшы ийгиликтер болсун. Жалал Абад шаарынын жергиликтүү бийлиги социалдык объектилерди жакшыртуу багытында 2020 жылыда 70% мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржылануучу дем берүүчү гранттар менен иштөө аракетин көрүүдө. Бул багытта даярдалган долбоорлорду шаардык кеңештин депутаттары 2019 жылга карата өткөрүлгөн акыркы 19-сессиясында талкуулап, колдоп беришти. Эми ал Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинде түзүлгөн атайын комиссиянын кароосуна жиберилет. Сессияны шаардык кеңештин төрагасынын орун басары Муктар Тургунбаев жетектеп, ага жергиликтүү кеңештин депутаттары жана кала мэри Мураталы Тагаев катышты. Күн тартибинде жалпы 8 ар түрдүү маселелер каралды. Алардан шаардын аймагындагы жеке менчик жер тилкелеринин укуктук зонасын өзгөртүү, аймактык шайлоо комиссиясынын резервдик курамына талапкерлерди макулдашуу жана шаардын балансындагы иштелбей турган мүлктөрдү натыйжалуу пайдалануу сыяктуу маселелер айтылып, бул багыттагы көтөрүлгөн сунуштар депутаттар тарабынан жактырылды. Мындан тышкары күн тартибиндеги айрым маселелерге толуктоо киргизүү максатында кийинки отурумдарга калтырылды. Сессиянын алкагында тийиштүү тараптарга кыш мезгилинде тургундарды электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо, тармактын калк менен байланыш кызматын жакшыртуу сыяктуу маселелер талкууланып, эл өкүлдөрү тарабынан сунуш пикирлер айтылды. Эски жылдагы акыркы сессияны өткөздүк. STEM грант боюнча бизде бүгүнкү күндө 20 объекти боюнча талкууга коюп, STEM гранттын колдоп бердик. Зоналарды өзгөртүү маселелери бизге инвесторлор келип атат, үйлөрдү курушуп атат. Кээ бир жерлер ошол коммерциялык зонадан жилой зонага өткөзүп, 3 маселени ошентип карап бердик. Булар дагы шаарыбызга тартылган инвесторлордун негизинен курулуп турган объектилер. Андан сырткары бир-эки маселе кайра кароого жөнөтүлдү. Жалал Абад шаарында Жусуп Баласагынын 1000 жылдыгына карата адабий кече өттү. Иш-чарада Куталчуу билим чыгармасынын автору, ойчул акын жана мамлекеттик ишмер Жусуп Баласагынын түрк дүйнөсүнүн руханий маданиятын өнүктүрүүдөгү эмгектери даңазаланды. Саамалыкка катышкан шаардын вице-мэри Руслан Алтымышев улуу инсандын кыргыз жана башка түрк элдеринин мамлекеттүүлүгүн калыптандыруудагы өзгөчө орду бар экендигин белгиледи. Жыйындын соңунда келген конокторго студенттер тарабынан даанышман инсандын чыгармаларынан үзүндүлөр тартууланды. Бизде жазгуучубуз, дүйнөгө таанылган Жусуп Баласагыны бабабыз бардык элдерге, тур системадагы элдерге айрыкча
бизге үлгү боло турган бир бабабыз болот ал. Азыр бүгүнкүдөй иш чараларды көп өткөрүп, биздин ошол атактуу белгилүү инсандарды дайым ошол инсандар жөнүндө иш чараларды өткөрүп турса жакшы болмок. Жалал Абад шаарында ардактуу атуулдардын саны артты. Шаардык кеңештин 2019 жылга карата өткөрүлгөн акыркы сессиясында 7 кишиге Жалал Абад шаарынын ардактуу атуулу намынын тасмасы тагылып, көлүктөрү тапшырылды. Алардын катарында каланын социалдык, экономикалык, билим берүү жана маданият тармактарынын өсүп өнүгүүсүнө зор салым кошкон инсандар бар. Сыйлыктарды жергиликтүү кеңештин депутаттары жана кала мэри Мураталы Тагаев ыйгарды. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарынын ардактуу атуулу намын алуу үчүн биринчи кезекте шаардык мекемеде 20 жылдан кем эмес иш стажы болуусу керек. Бүгүнкү күнгө чейин калада жалпы 198 жаранга ардактуу атуу намы берилген. Өткөн сессияда депутаттарыбыз колдоо беришкен, ушу 7 адамды ардактуу атуулга деп. Ошого дейин биз комиссияда карап, буларды бир 10 дело түшкөн эле, 10 адам түшкөн эле, ошонун 7өсүн ардактуу атуулга өткөздүк. Ушул жердеги иштеген аппаратка терең ыраазычылыкты билдирем. Ушулардын ишинде дайыма ийгиликтер болсун. Биздин калкыбыздын гүлдөп өсүшү үчүн өздөрүнүн билимин, илимин, кажыбас кайрат эмгектерин жумшап, мындан ары да жакшы иштеп беришет деген терең ишенич билдиремин. Ушу 2020 жыл бизге жакшылыктарды алып келген, биздин кыргыз элинин гүлдөп өсүшүнө өбөлгө болгон жакшы ийгиликтерге жетишине мен тилектешмин.